Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен болчу маек бул жанагы РУ ID боюнча же жалпак сөз менен айтканда 72 саат мурун Россия Федерациясына кирүүнүн астында мигранттар атайын код алып, уведомление жөнөтүп, кириш керек экен деген маселе боюнча жалпак сөз менен түшүндүрмө. Сөз баштаарынын астында биздин ушул каналдарга катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар, себеп деген миграция жаатынан жакшы жаңылыктар айтып турабыз. Кийинки жаңылыгыбыз болсо, кийинки выпускада болсо, 1-сентябрдан баштап миграциялык каттоо регистрация отменен деген жана бир калмак жигиттин видеосу жүрөт. Ошо боюнча жооп беребиз. Чын эле отмененбу же калп эле отмененбу? Азыр болсо РУ ID жөнүндө. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 30 июндан тартып чет элдик жарандар Россия Федерациясына кирердин астында жанагы атайын мобилдик приложение азыр Министерство цифрового развития Российской Федерации атайын РУ ID деген приложение иштеп чыгып атат. Азыр интернетте жок, бирок 20 июндан баштап Marketplace'те, Google Play'де, App Store'до ошол эки приложение болот. Ошонун негизинде көчүрүп туруп 72 саат мурун Россия Федерациясына келердин астында бир нече суроолор болот. Ошого жооп берип туруп, ал приложение кирүү үчүн чет элдик жарандан болгону электронный почта керек. Мурда көп мекендештер кайрылчу эле, тиги телефон номери жок, кантип госуслуга регистрация болобуз деп. Бул госуслуга эмес, бул өзүнчө формирование миграционного профиля деп коет экен РУ ID деген. Бирок шашылмай жок, капа болмой жок, себеп деген бул эң биринчи этапта ыктыяр түрдө эксперимент сымал каалоочуларга эле, жалпы баардык чет элдик жарандарга эмес, каалоочулар үчүн азыр как эксперимент катары болот. Анан кийин бара бул дагы мыйзам чегине кирип туруп, ошонун негизинде сөзсүз түрдө буну РУ ID'ни көчүрүп Россия Федерациясына кирип атканга абзел болуп калат. Ошон үчүн азыр кокустанбай эле, коркпой эле, эгерде көчүрбөй калсаңыздар эле эч кандай кажети жок. Көчүрөм өзүңөргө кийинкиге керек десеңиз деле өзүңөрдүн ыктыярыңар. Бирок көчүргөн чет элдик жарандардын бир нече Россия Федерациясына жеңилдиктер болот экен. Булар болсо СНИЛС'та автоматтык түрдө алат деп атат, балким ИНН дагы ошол жака кошулат деп атат. Андан тышкары сим-карта сатып алганда азыр көп чет элдик жарандарга сим-карта алыш дагы абдан оор болуп калды. Аны госуслугадан подтверждение алыш керек экен, телефондун имейлин киргизиш керек экен. Ошол жаатынан дагы ошол приложениени РУ ID'ни көчүргөн чет элдик жарандарга ошол жаатынан бир нече жеңилдиктер болот деп айтып атат. Ошол себептен 20 июнда ал приложение сөзсүз түрдө чыгат. 20 июнда биз дагы ушундай жашынакай видео снимать туруп, ошол приложениянын ссылкасын дагы чыгарабыз. Ошонун негизинде көчүрүп алып туруп, каалоочулар ыктыярдуу түрдө көчүрүп алсаңыздар болот. Каалабасаңыздар азырынча көчүрбөй деле койсоңуз да болот. Россия Федерациясына мурда кадимки кирип турсаңар ушундай эле кирип тура бериңиздер. Анан Россияга келатканда билесиңер, көп учурда текшерүү болуп калат. Анан кийин өзгөчө ошо Шереметьево аэропорту көп текшерет. Эмнеге Шереметьево аэропорту көп текшерет? Себеп деген Украина тараптан келаткандар мурда ошо көбүнчө ошол Шереметьевого кончу эле. Андан тышкары Россияга көз карашы начар өлкөлөр да ошо Шереметьево көрөт. Ошон үчүн ал жакта атайын кызматтар күчтүүрөөк иштейт. Колдон келишинче Домодедово учуңуздар авиатрафик менен же болсо башка Жуковский аэропортунда эле учсаңыздар болот. Анан кийин жана реестр боюнча урматтуу мекендештер, тилекке каршы ушул мөөнөттүн ичинде эң көп реестрден чыккан жарандар булар өзбектер экен. Биринчи орунда 36 000 өзбек жараны чыгыптыр, 20 000 тажик жараны чыгыптыр. Экинчи орунда, үчүнчү орунда Азербайжандар чыгыптыр, 5 000 киши, кыргыздар болгону 3 миң кыргыз чыгыптыр. Эми реестрге түшкөн жарандарды эгерде чыкпаса 10 сентябрга чейин бул 100% депортация кылабыз деп орустар сөз берип атат. Ким 10 сентябрга чыкпай калды, 100% депортация болот деп. Ошон үчүн эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар, ОВМдерге барыңыздар, очередке жазылып чыгыңыздар. Эгерде мүмкүнчүлүктөр жок болсо, биз ушу юристтерди сунуштайбыз, эмгек акысын алат, бирок чыгарып берет. Телефон номери +7 901 601 95 17. Эмгек акысын алат дагы, бирок 2-3 күндүн ичинде эле чыгарып көп мекендештерге бүгүнкү күндө жардам берип атат. Кайрыла берсеңиздер болот, урматтуу мекендештер.
Кийинки выпусканы болсо миграционный учет, регистрация отменен деген жанагы видеого жалпак сөз менен жоопту кайтарабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыздар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.